дуанын таасири өтө чоң. Аллах Тааладан дуа сураганда, дуа кылганда мындай бир чоң ишеним менен дуа кылыш керек да. Чоң ишеним менен коркпой. Кээ бирлер мына даже дуа кылгандан коркушат да, чоң нерсени сурагандан деле коркушат да. Ушул чоң нерсени сурашты биз ошол Сулайман алейхисаламдан үйрөнүшүбүз керек. Куранда анын бир аз Аллах Таала тарыхын баяндап кеткен. Сулайман алейхисалам билесиздер өтө эң бай пайгамбар болгон, эң бай инсан болгон. Бул жер бетинде андай бай эч качан болбойт, ага чейин дагы болгон эмес да. Ал кандай дуа сураган? Карасаңыз, Куранда Аллах Таала ошол аятта мындай дейт: "Робби гфирли ва хабли мулкан ла янбагhi ли ахадин мин ба'ди" деп айткан экен да. О жараткан, о мен Роббим, мага ушундай бир байлык бер, менден кийин ошол байлык эч кимде болбосун. Эч кимде, менден кийин эч кимде андай байлык болбой турган байлык мага бер деп дуа кылган экен да. Карасаңыз, ошого Аллах Таала ага ошондой дуасын кабыл кылып, ошондой дуасын кабыл кылып, ошо каалаган нерсесин берген. Билесиздер, ал өтө чоң бай болгон. Аллах Таала кийин ага куштарды, бардык жаныбарларды баш ийдирген, ушундай чоң бир бай пайгамбар.